Аязбекова деген кызды кошуп атабыз. Салам. Салам. Атыңыз ким? Самара. Самара. Канча жаштасыз? 21. 21 жашта экенсиз. Эмне болуп иштейсиз же окуйсуз? Ким болуп? Ну, пока иштебейли. Пока иштебейли үйдөсүз, э? Из-за карантина, кажется, да? Ну да. Ну, это всех даже коснулось дегенде. Ладно. Так, если не секрет, кем вы работали тогда? Флористом. Флорист. А что это флорист? Ну, гүл боюнча. А, в натуре, Гульбон Шафло. А, все понял, флорист. Так, бывали ли какие-то случаи, сиз иш топканда бир өлө момда оригинальный бир окуялар болду эле, то что, блин, мен иш топпен флорист болуп, анан аркы жактан бирөө келип туруп гүлдү любовницасын өрөм десе, артынан аял келип башына чаап, ушундай бир историялар барбы? Случай, который... Самые интересные моменты, которые вы здесь вот запомнились. Москвада иштеп жүрүп, М, клиенттер келишкен мындай, кандай десем, нормальный кийинип эле. мгм, Бул гүлдү бер деди. Ну, богатый эле адамдар көрүнгөн, анан мгм, гүл заворачивать этип берем деп, гүлдөрдү терип берип атсам, мгм, эме кылды. Оказывается, алар деген күйөөсү бар экен. мгм. Мени алдатып, камеранын алдына келип, менин кошелегимди алып кетишкен да, паспортум бар болчу. Анан вот ошол паспортумду жоготуп, анан кийин Кыргызстанга келип, кайта восстановить этип кеткенмин да. Паспорту жок Ар Кыргызстанга кандай кантип келдиз? посольствого барып, там эми бир жуманын ичинде ичип кете турган документ беришет. Виза временный. Понятно, понятно. Оказывается, есть такие. Сейчас Москвадасызбы? Нет, азыр Кыргызстанда. Оштомун. Азыр Оштосузбу, э? Неужели аяктан Бишкектен бир келдим. жумуш жоктур? Мындай өзүңүздүн каражат жакпай, ичип жегениңиздерге бир нерсеге. Иш хотя бы бир жерге мындай официант болуп болсо деле же бир эшикте арбуз сатсас деле бир жумушта какой-то акча түшүп турат да. Ну да, мен деген Бишкекте эле иштеп келдим, но неделю назад. Ага. Бул жакта иштеп жүрдүм, флорист болуп. Но азыр карантинге байланыштуу көп эле жерде иш болбой атат, там Ага. адам жок деген. Понятно, понятно. Сүйлөшкөн жигитиңиз барбы? Жок. Жок. Качан турмушка чыгайын деп атасыз? Мындай план боюнча. Эжем бар менин. Эжеңиз Эжем жолго чыгып чыккан. кетеби? 95-жылкы эжем бар. Качан кетет ал эжеке мындай? Калың көп сурап атасыңарбы? Ошон жок, сурабай эле, билбейм, мен бул кетсе эле кетем деп Мындай күтүп отурам, но скидка пока ага митка чейин кылсаңар өтүп кетеби дейм да. Эжеге скидка кылып койдум акчадан. 50% деп жаңы флористтер кылгандай. Ну, посмотрим, буйруганын көрөбүз. Жакшы бир кандидат чыкса, сразу ойлонбой туруп берип салгыла. Жолдашып дегендей. Я думаю, мындай турмуш куруу бул адамдын эң маанилүү бир моменттеринин бири го деп ойлойм да, менин оюмча. Бир жакшы ушундай бир сүйлөшкөн жигит алсаңыз. Таанышканыма кубанычтамын. Анда мен да башка подписчиктеримди алып кете берейин да. Чоң рахмат. Кстати, хотел спросить насчет моего контента. Что я должен изменить, что я должен снимать? Сизге эмне жагат менин контентиме? Эмне жакпайт жана жагат? Ну, кандай десем, мен уже подписка болгонума канча где-то башталганда эле бар болчумун. Мен силердин видеоңорду страницама жүктөгөнмүн, когда жаңычы маршрутта кетип аткан эмеденчи. Ух ты. И ошондон баштап подписка болгонмун. И вот думаю, вот ошондой адамдын жашоосунан алынган нерселерди тартуу бул өтө эле кызыктуу болсо керек деп ойлойм. Эске алам, эске алам. Анткени адамдардын жашоосун бирөөлөр көрсө, бирөөгө сабак болобу деген ойдо. Балким сиздин сөзүңүздө чындык бардыр. Чоң рахмат сизге.
Чоң рахмат силерге. Сак саламатта болуңуздар, ишиңиз эртерээк башталсын, эжекеңиз эртерээк турмушка чыксын. Макул. Рахмат. Аха.